Кемпир. Ертең базарға барғанға даярданып қойдым. Мындай қылалық. Погрептегі картошка менен тиги короодо барып малды сатып келейин бар. Ай. Сен эмне эле ойлонуп калдың? Азыр элдин баардыгы түшүмүн малын фермер кейж аркылуу эле сатып атышат. Мен сен деле сүрөтүн жүктөп, үйдөн чыкпай эле сатсаң болот. Опай. Фермер кейжи тиркемеси менен мал базарда, дыйкан базарда алаканыңызда. Сатып атам. Адарек боюнча келе бериңиз, Ассаламу алейкум, урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 29 ноябрь 2020 жыл күнгө жекшемби. Биз азыр Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын алдында турабыз. Мал базарга кирип, бүгүнкү күнгө болгон жалпы малдардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Ушул Кашкатайдын баасын сурайбыз азыр. Ассаламу алейкум. Эркек бургачыбы? Эркек. Эркек тай. Канча айлык таксыр? Калтатай. Калтатай. Калтатай, эркек калтатай кызыл түстөгү. Азыр баасын сурайбыз. Баасычы? 38 миң. Сурагандар болду? Канчага сурашты? 34 бербедиңиz. 34 бербептир. Азыр кийинки кайга өтөбүз. Ушул тайды сурап көрөлү азыр. Ассаламу алейкум досум. Брат, атпай койчу. Нон басын айтып койчу, кичпейлиги. 60 миң сом. Нол каратай сизденби таксыр? Басы канча? 55 тата. Жашычы? Жашы Калтатай. 55 миң. Кайсы каналы бу? Учкун Медиа каналы. Учкун Медиа. Ушул кунанды 110 миң сом дейт. Бишкекский. Сарыда дейт. Бул быштыны 100 миң сом дейт. Кызыл түстөгү бышты. 100 миң сом дейт. Коюп берет экен. Кеми бар экен. Бышты. Карадасы кандай досум? Карадасы. Карабайыр. Нол текеден келген акбозат 5 асы экен. Басы 100 миң. Кемитип берет экен. Улагы барбы, жокпу? Улагы бар экен. Мына жалы. Аркасынан тартып. 100 миң сом дейт. Нол жаңа саят экен достор. Каерден келдиң дейм? Кыргызчектен. Кыргызчек. Улагы барбы, жокпу? Бар. Басычы, кан токто. Басы. 110 миң кеми бар. Сураштыбы? Канчага сурашты? 80-ге бербей койду барбы? Эки жашар бээ сатылат экен. Басы канча? 70 миң. 70 миң сом. Базар 50 миң сурап атат. 50 миңге бербептир демек. Бул тууган эмеспи? Жок. Жазга 3 жашар. Я. Жазга 3 жашар. Жазда 3 жашар болот. Жазга чыкса токтойт.
жазда кунан болот деме. Кайсы карада бул ака? Карабайырдын эле күчтүүсүнөн да. Карабайырдын нак карасынан экен. 50 миң сом дейт. Жашы кунан экен, эркек. Эгер союшка алам десеңиздер, ушул союшка жарайт дейт. Ушул боз үйдү 70 миң сом дейт. Экөөнү тууган экен, ичиндеги топогу 3-үчүсү болот экен туулса. 70 миң сом. Ушуну баасы 100 миң сом дейт. Нол торпогу, экинчи торпогу экен. Бер жакта турган. Экинчи туңуч. Кысыр боз экени пока белгисиз экен. Ушул боз үйдү 85 миң сом дейт. Экөөнү тууган боз экен. Ичиндегиси туулса 3-үчү торпог болот. Ушул биринчи туңгуч саан үйдү 85 миң сом дейт. Торпогу эркек экен, азыр торпогун көрсөтөбүз. Базар канча сурады ака? 85 миң дейт. Биринчи туңгуч. Базар канча сурады? 70 сурады. 70. Нол торпогу эркек экен. Канчанчы туңгуч ака? Экинчи туңгуч. Басычы? 90 миң кемі бар. 90 миң кеми бар дейт. Болушу 85 миң. Болушу 85 миң. 5 миң сом түшүп кетет экен. Пародасы кадимкидей обычный да? Жайдар парода. Бет желимдер жоон экен. Канча литр сүт берет ака? 3 литр сүт берет. Ушул саан үйдү 85 миң дейт. Торпогу 3-үчү торпогу. Ургач экен торпогу. Токолуй. Неме канча литр сүт берет? 3 литр сүт берет экен, 3-4 литр. Нол Галштин деген пародадагы уй, 3-түү тууган, азыр боз экен. Баасы 120 миң сом дедиңиз. Кем бар? Канча литр сүт берет бул? Туғаны 20 Канча дейсиз? Туғаны 20 берет да. 20 литр туса. Демек сүт багытында экен да бул. Ушул үйдү 70 миң сом сурап атат, бирок ээси 73 миңге берем дейт. Боз 1-2 айдын ичинде туйт дейт. Туса 3-үчүсү болгон болот торпогу. Ушул саан уй, нол бер жагында кара торпогу 3-үчү торпог экен. Торпог эркек. Баасы 100 канча? 130 миң сом дейт. Almaz kam var. 120'e veret de. Ha, şunları mı şef? 18'e vermeyi aslında. 20'e veriyor aslında. Ушул боз үйдү 65 миң дейт. Ичиндеги торпогу 5-инчиси. Бул канча сүт берчү эле ака? Бұл 10 литр, 12 литр süt verir. Демек сүтү жакшы экен да. Коюбу? Баасы 65 миң деди. Ушул биринчи туңгуч үй экен. Боз. Анан торпогу дагы бар. Торпог эркек, а? Торпог эркек. Баасы 100 миң сом дейт. Кеми бар? Канча сурады ака? 90 миңге сурап. Ушул кара үй Ала Тоо пародасындагы боз экен. Туса экинчи торпог болгон болот. Бул канча литр сүт берет ака? 12 litrden süt verip durmam. 12 litrден сүт берген экен. Демек биринчи туңгучунда. Басычы? Кана? 110 миң сом. Бул Бишкектен келгенби? Ушул Сануй торпогу экинчи экен. Баасы 110 миң сом дейт. Торпогу ургачы, жаңы эле торпог. Канча литр сүт берет? 8-10 литр сүт берет. 8-10 литр сүт берет. Баасы канча дедиңиз эле? 110 миң. 110 миң сом.
Урматтуу достор, бул Герафорд породасындагы уйлар. Нол экинчи торпогу экен, нол турган. Экинчи торпогу азыр желин көрсөтөбүз. 10 литрден ашык сүт берет дейт. Нол болсо ичиндеги экинчиси экен, боозу экен. Экөөнүн баасы бирдей. 165 а? Же 160 ба? 160 миң. 160 миң сом. Бул боз, биринчи турган нол. Саны экен. Торпогу канча айлык нол? 8 күндүк. 8 күн? Эркек бургачыбы? Торпогу эркек бургачыбы? Erkek. Торпогу эркек экен. Демек 10 литрден ашык сүт берет. 10 литр сүт бар. Булар негизи эт породасындагы уйлар экен, бирок сүт деле 10 литрден ашык берет экен. Демек сүткө деле, этке деле жөнөкөй малга караганда көбүрөөк сүт эт берет экен. Булар каяктан келген таксыр? Россиядан келген. Биздин климатка неме кылат экен, а? Жарай экен, значит. Бул мүйүзү, топоздун мүйүзүнө окшоп узун шишкен. Нол качан туйт примерно? 1,5 айда туйт экен. Ошол торпогу 8 күндүк торпок дейт. Ушул саны 101 миң сомго сатылыптыр. Мына торпогу. Торпог эркек бургачыбы? Торпогу эркекпи? Торпог ургач экен. Бул швед породасындагы саны экен. Сатылган 101 миң сомго сатылды. Ургач торпог 22 миң сом дейт. 22 миңге алыптыр.